Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду өлкөбүздөгү коронавируска байланыштуу өзгөчө кырдаал учурунда коомдун айырылуу катмарындагы муктаж мекендештерге азык-түлүк жагынан жардам берүү үчүн элден элге долбоорун ишке киргизип, 9 апрель күнү каар жагына карабастан үйүндө наны жок отурган мекендештерге жакындан колдоо көрсөттү. Биз кайрымды бол фонду ушинтип азыркы кыйын кырдаалда элибиз кыйналып отурган учурда бир аз да болсо кол кагыш кылып коелу деп ушинтип колдон келген нерселерди таратып жүрөбүз. Муну бир мекендешибиз бизге ушу элибизге жардам болсун деп 100 000 сом акча салган экен. Анан ошону 25 килограмм un, 2 килограмм күрүч, анан томат, чай, 2 литр май кылып 75 кишиге дайындап, ошолорду таратып жүрөбүз. Кудайым буюрса ошолорго бир жакшы батаңыздар берип койсоңуздар, сиздер үйдө тынч отура бериңиздер. Биз чыгайлы бизге окшогон жигиттер кызмат кылайлы деген максаты менен кызмат кылып жүрөбүз. Жана омин ушу кылгандардын тынччылык, аманчылык болсун, улдан урмат көрсүн, кыздан урмат көрсүн. Балпайган бай чабыш кылып жүрөбүзсүн, семьясында тынччылык, аманчылык болсун. Силер дагы тынч болуп, аман болгула, бийлер менен бактылуу болгула, элибиз журтубуз сагын болсун. Эс-саламат ушу Кыргызстан кутула алалы. Кудайга жолдо берсин. Омин Аллах. Рахмат. Алла разы болсун. Келгендерге чоң рахмат. Саламатсыздар урматтуу мекендештер, мынакей биз дагы ушул кайрымдуу бол фонд менен биргеликте өзүбүздүн баягы кайрымдуу болгон мекендештерибиздин аманаттарын туура багыт менен ушу биздин муктаж үйлөргө жеткизгенге дагы экинчи күнүбүздү улап жатабыз. Бүгүн мынакей каар жаап жатат. Ошого карабастан биздин ушул кайрымдуу фондунун жалпы ишкерлерине жана ошондой эле жалпы ушул баягы муктаж үйлөргө өздөрүнүн салымын кошкон мекендештерибизге терең ыраазычылык билдирип айткыбыз келет. Ошондой эле бүгүнкү күндө бир эле бул карапайым баягы адамдарда эмес, жалпы эле Кыргызстанда баягы өнөр адамдары да болобу, жана башка бизнес жаатында, саясат жаатында жүргөн адамдар да болобу. Бүгүнкү күндө баягы карантин болгондуктан чында эле баягы базарга жетпегенибиз бар, башка жетпегенибиз бар дегендей. Анан өзүбүздүн баягы бүгүн Муктар байкебиздин жанында турабыз. Анан калган сизде кесип коебуз да. Эми биринчиден силерге чоң рахмат, Алла разы болсун. Бул баягы кээде айтып калабыз, адам өзүнүн жанын бага албаган адамдар да бар да. Өзүнүн бир туугандарын, өзүнүн ата-энесин, бала чакасын бага албай, карай албай калган адамдар да бар да. Анан кыйынчылык келгенде кимдин ким экени көрүнүп калат го. Анан силер ошондон ашып, баягы өзүңөрдү үйүңөр биякта турсун, элге кыйналгандарды издеп тап, мондай сууктун күндөрүнө келип атасыңар. Ошо онда кыдырып жүрөсүңөр да. Мен канча күндөн бери сыртыңардан көрүп, телефон менен байланышып атабыз. Ошон үчүн эми Аллах разы болсун. Ишиңерге ийгилик. Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандын мындайча айтканда эртеңкиси силерге окшогон баягындай мындай кыйынчылыкта жөн турбаган, мекенине жүрөгүн мындай садага чаап, иштеп күн түнүн арнаган, мекен үчүн уктабай калган инсандардын колунда да мекендин келечеги. Ошо Алла таала мындай бизге кичине сыноо берди. Бирок сыноодон татыктуу жакшы чыгыш үчүн силерге окшогон балдар ар бир өлкөдө мекенде керек да. Ошону бересиңер. Дагы бир ирет ушул элдин атынан ыраазычылык билдиребиз. Кудай таалам жакшылыгыңарды берсин, үй бүлөңөргө, бала чакаңарга, өзүңөрдө, келечегиңерде асманыңарды ачык кылып, жолуңарды шыдыр кылып, ушинтип мекенге кызмат кылып жүрүшкө Алла таалам мүмкүнчүлүк берсин. Омин. Алла таала колдон, Алла колдон. Жакшы, ишиңерге ийгилик. Жанагы штаб неде барбы? Бишкек штаб ошолор менен биргеликте иштегенде атабыз. Үйдө атабыз. Ой, açıyorum değerimizde. Үйдөн эми оотурбайм да, эшикке чыкканым жакшы. Канча жашта кызыңыз? 13 жаштагы кызым. Өзү жан иштеп, өзү дооруп чыгат.
Құдай тағала шипа берсін. Biz ошо Кайрымдуу Бол фондунанбыз, жетекчибиз Азамат Байматов. Анан бул жигиттер чогуу ушул иш чараны барып атабыз. Анан азыр ошол вирус боюнча үйгө отургула деген эме бар эмеспи? Анан үйдө отура бергенмен деле көп маселе чечилбей калат экен. Ошондой болсо дагы биз отурбай туралы ушул малда кичине кызмат кылайлы деп эл үчүн кызматтабыз. Кудайым буйрса ошо бир аз да болсо бир мекендеши 100 000 сом акча салган экен. Ошону 75 кишиге ылайыктап продуктта таратып атабыз. Ошонун бирөөбүз сиздерге алып келдик да. Кабыл алсаңыздар, оорубаңыздар. Азыр деген бул жанагы кайрымдуу бул фонд, Мурасат ынтымак коом, ошондой эле баягы уюштар, башкы штаб өкүлдөрү менен биргеликте ушундай кыйын кырдаалда баягы мукташ үйлөргө, баягы мыкты кыргыздан чыган бул кыздар менен биргеликте атайын ушундай мукташ үйлөргө атайын ушундай баягы продуктлар жеткизип атабыз, жардам катары. Кабыл алып коюңуз, жараткан Кудайдын ыраазычылыгы үчүн ынтымакта, биримдикте болгонубуз жакшы. Мындай да кырдаал, мындан да чоң жаман кырдаалдар өткөн башыбыздан. Ошонун баардыгы кечип келгенбиз кыргыз атабыз. Будан да өтөбүз Кудай буйрса. Эч келиңиздер, кичинекей болсо да кабыл алып коюңуздар. Сиздерге чоң ыраазычылык. Жана Кайрымдуу Бол фондунун жетекчиси Азаматка сиздерге чоң ыраазычылык. Элдин атынан мен ушул тегеректе мындай элдин башында жүргөн адаммын. Мен бирок ушуларга дайыма көз кырымды салып жүрөм да, кичине өтө мына көрүп атасыз. Бул кыз келе кезинен бери ушундай майып, өзү болсо да өзү да оорукчал. Биз айгөсүн сиздерге чоң рахмат, ишиңерде ийгилик болсун. Алла разы болсун ушул кылып аткан. Алла разы болсун. Ушундай оор кырдаалда элди унутпай келип кыралашып. Ыйлабаңыз, ыйлабаңыз. Баардыгы жакшы болуп калабыз, жакшы. Бул күнү дагы азык түлүккө өтө мукташ болгон мекендештерде Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду атайын каттоодон өткөзүп, буга чейин бир мекендеши 75 үй бүлөгө деп берген жардамын өз даректерине жеткиздик. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн 9 апрель. Ушу кар жааганына карабастан биз деле эл үчүн кызмат кылып, Аллах тарабынан бир Аллахтын ыраазычылыгын алып калайлы деген максатта биз дайым эл менен биргебиз, эл биз менен бирге деген урам менен бир мекендештибиз 100 000 бизге берген болчу, ушуну элге жеткирип бергиле деп. Биз ошол аманатты таратып жүрөбүз, азыр 75 адамга ылайыктап un 25 килограммдык 2 литр май, 2 килограмм күрүч, чай, томат менен 75 кишиге ылайыктап жүрөбүз. Мурда күнү мага бир чалуулар болду. 2 күн болду, үйүмдө нан жок, балама пияз кууруп берип, ачка отурабыз деген кайрылуулар болду. Андан башка толтура кайрылуулар болуп атат, азыр ачка отурабыз, наныбыз жок калдык деп. Урматтуу мекендештер, колунда бар жигиттер, кыргызмын деген кыргыз деп соккон жүрөгүндө жалы бар жигиттерибиз чакырык кылат элем. Келиңиздер, ушул кыйынчылык учурда бири-бирибизге жардам берели. Ушул баардыгыбыз эле үйдө отуруп алган менен маселе чечилбейт экен. Үйдө отургандарды отургузалы, ушул колунан келген жигиттерибиз чыгып, үйдө отургандарга, кыйналып аткандарга ушул un кичине тамак ашын таркатып кетсек, жакшы болот эле. Кыйналып аткандар азыркы учурда өтө эле көп. Кудайым ар бирибизге жеңилчилик берсин. Ушул оруудан аман-эсен чыгып кетели, эч ким оорубасын. Аллах разы болсун бардыгыңыздардан. Анан бизге салым көрсөткөн, бизге колдоо көрсөткөн мекендештерибизге терең ыраазычылык, Аллах разы болсун. Сиздердин аманат дайыма кыйнат кылынбастан өз ордуна жеткирилет. Биз бул жерге дагы үчүү бүлөгө берип атабыз. Агордо конушунда, Агордо коомдун жетекчилер балдарына, жигиттерине өткөр берип атабыз. Муну өтө мукташтар кош берип коюңуз, бирге болсо сонун болот эле. Бирге болсобу? Бирге болсо. Просто иште бөлгөндө эметке калат деп атам да. Ошонан бөлүп туруп. Мейли. Элиңиздер Алла разы болсун. Мына Кайрымдуу Бол фондуна разыбыз. Агордо коомунун балдарыбыз биз. Мына Агордо жаштар коому. Жаштар коомунун балдарыбыз. Кудайым буйрса мына ушундай коомдор көп болуп, элибизге, журтубузга, мекенибизге кызмат кыла турган ушундай жаштар чыга турган болсо, Кудайым буйрса баары жакшы болот.
Sizlerге de рахмат. Allah razı olsun. İşinizlerге iyi. Biz Mayapka'ya geldik hazır. Sağ ol. Men деген деме. 3 balam meli üçüz invaliddir. Men de жүрөгүм операция болду. Bir үйde üç invalid de. Üçü meli üçü. 4-cü balımızdan özünce gitti. Alkan köçü. Siteleri alkan. Ana, buna bu yemeleri takmettim. Üçü 4-cü. Buna invaliddir. Ne oturayım? Ana men özümdün dakmeti. İnsult bolganda dakmet var bana. İnsult bolup kaldım. 2015-жылы жүрөгүмөн операция болдum. Ana 2018-жылы insult bolup жүрөп kaldım. Mına invalidmin men özüm. Invalid ana bu emen nervaları çıkıdı. Insult da kagaz. Şimdi Ece, Kuday Talam öz jardan bersin azırına. En negizgisi koronaviruska karşı büyüt düğüne dürbölөнгө түшүп атпайбы азыр. Ошого Кыргызстаныбыздагы мындай өтө оор акыбалда турабыз азыр. Үйдө жатып алып, 2 күндөн бери нан жебей атам, 3 күндөн бери балдарым нан жебей жалаң пияз кууру берип атам. Өткөндө бирөөлөр айтып атат, азыр чай эле ичип калдык, эчтеке жогунан деп ошондой кайрылуулар болуп атат бизге. Ошого кичине дагы болсо biz sizge un alып keldik. Күрүч, май, чай алып келдик. Аныңызга рахмат. Анан ошого bir жакшы бата берип койсоңуз, бул дагы болсо, жанагы четте жүргөн бир тууганыбыз 100 000 сом берип жибериптир. Ошону кыргыз элибизге таратып деп. Анан ошого 75 кишиге biz таратып атабыз. Бул Аллахтын ыраазычылыгы үчүн буюрса. Ошого bir жакшы бата берип коюңуз, анан буюрса сиздердин мындагы bir үйдө 3 инвалид жашаганыңыздарды эми билдик. Biz Kudayım buyursa Kayrımlı Bol Fondu koldan kelgen kızmatты kılabız. Hazır no emeden situasyonan çıkıp alaylık buyursa. Anakin kelebіз sizlerge dağı. Ayağına söyle olanca, ayağına Caray. Özümde içimdegini söyle olanca. Caray. Üçöz, emi, pensiyonum menen hep yaşatırız. Üç falan, 2 falan ben. Üçöz pensiyon menen aydan ayga jetpet produkt. Dağırıma çok kalmatat. Özüm pensiyon 4.000 produktu üçözdükü çok üzücüp. Dağırıma çok akça çok bu kıynalı. İnsultun dağı çıktı insultun. Düşündük. İnsultun dağı çıktı. Ana, evet, jarım öğrenim olgun. Mesela 3. yılga gitti. 3. yılda geçine tayakta Mehmet Okul'un dağırın emesi ben. Ana, bir mına kol isteme. Aran istep kaldık. Butumda çala gitti, çıkılıp gittim. Pasaportu karasa çıkılıp gittim. Evet, anan, usutup jetar. Dar alğanга эме кыйын болот. Darıldan çamasını. Ошону айтып атпайбы, азыр мына ситуациядан кичине чыгып алалы азыр. Биз жалаң ошо продуктта эме боюнча болуп атат. Анан бизде бекер дүкөнүбүз бар, кийим кече боюнча, коляска, анан мында балдактар бар, бекер. Анан буюрса дары дармек дагы эмеге дагы мына карантин бүтсүн. Анан өзүнчө бизге келебиз буюрса. Анан биз азыр телефон номерди таштап кетебиз. Ошого чалып туруп кийин байланышып келебиз. Bir үйдө 3 майып болсо өтө эле тагдыр оор экен. Силерге Кудайым буйрса, там өзүңүздөрдүкү же квартира бул? Өзүңүздөрдүкү жакшы. Тамыңыздар бар экен да, Кудайга шүгүр. Анда бир бата берип коюңуз. Bir kolum işte, bir Макул бир кол эмне беребиз. Baktı oğlum, jerge bir tukandı, bu balamkanda. Menden emez, Kudaydan bata geçsin. Amin. Baktı Teala jakşı, o korona jakşılık aylanırsın. Jakşı olsun, elde jakşı, tilegi jakşı olsun bardığım. Rahmat momentim, hükmet verilek, estike verilek. Size uşunday baldarım beri atlayı, razı mı ne gidiyorlar, razı. Rahmat, o bir
Тынч болуңуз апа, тынч болуңуздар. Мындай өлкөбүздөгү кыйын кырдаалда адамдык сапатты бийиктикке алып чыккан кайрымдуулук ишине кайдыгер карабай, кол сунган мекендештерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кандай гана кыйын учур болбосун, ынтымак, биримдик баардыгын жеңет эмеспи? Андыктан келиңиздер, биргеликте сооп табуу жолунда сапарлаш бололу.